Алла Тааламдын силерге берген жакшылыктарын эсептесеңер дагы эсеп жетпейт дейт. Эми Аллах Таалам бизге берген жакшылыктары бири бизди миллион адамдан өзү сүйүктүү жерине алып келип койду. Байкасаңыздар, Алла Таалам ар кайсы нерселерди тандайт. Адамдардын ичинен пайгамбарларды тандады. Эң жакшы адамдар бизден караганча. Ошондой эле пайгамбарлардын ичинен эң жакшы пайгамбар биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле Алла Таалам жерди дагы тандап койду. Жерлердин эң жакшысы Мекке. Меккеден кийин эле экинчи орунда турган ыйык шаарлардан Мадина турат. Периштелерден Алла Таалам кимди тандап койду? Жибрил периштени тандап койду. Эмне үчүн? Өзүнүн вахийсин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткириш үчүн. Ошондой эле айларды тандады. Айлардын ичинен Рамазан күндөрдү тандарды, түндөрдү тандарды. Күндөрдүн эң жакшы Зулхиджанын, ажылыктын 10 күнү. Түндөрдүн эң жакшысы Кадыр түн. Рамазандын эң акыркы 10 түнү. Ошон үчүн мусулман билиш керек, биз ыйык жерде турабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баскан, динди тараткан, сахабалар жүргөн жерде жүрөбүз. Кандай жүрүш керек биз? Бул жердин башка жерлерден артыкчылыгы кандай? Эң биринчи эле артыкчылыгына келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ибрахим пайгамбар Меккени арам кылды. Мындайча айтканда, ыйык жер кылды. Аллах Тааламга дуа кылды. Аллахым бул жерден адам өлтүрүү болбосун, кан төгүү болбосун. Жада калса жаныбарларын өлтүрбөсүн, жада калса теректерин сындырбасын деп дуа кылганда, мен дагы Мадинаны ошондой ыйык кылдым дейт. Пайгамбарыбыздын дуасы себептүү Мадина болуп калды, ыйык болуп калды. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечити, Меккедеги Харам мечиттен кийин эле Харам мечитинде окусаңыз, канча сооп алабыз? 100 000 сооп алабыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде окусак, 1000 сооп алабыз. Сиз эми элестетиңиз, Харам мечитиндеги намазды окуш үчүн Кыргызстанда үйүңүздө бир күндө 5 мал окусаңыз, сиз деген 54-55 жыл намаз окуш керек болосуз. Аллах Тааламдын сизге берген жакшылыгы, келдиңиз, Харам мечитинде 5 мал намаз окудуңузбу? 250 жыл ибадат кылган болуп эсептелип атасыз. Бирок ошондо дагы унутпаш керек. Көпчүлүк адамдар келет, ушунча километр, миң-миңдеген километрлерди базып келебиз дагы, анан Харамга 1 километр калганда эмне кылабыз? Жалкоолонуп, өзүбүздүн жатаканабызда эле окуй беребиз. Ошон үчүн Аллахтын астына барганда суралабыз ар бирибиз: "Эй пендем, мен сага байлык бердим, ден соолук бердим. Эмне үчүн сен ошончо басып барып туруп, эмне үчүн менин мечитиме барып намаз окуган жоксуң?" десе, эмне деп жооп беребиз? Ошон үчүн жалкоолонбоңуздар. Бул жака келгенде убактылуу күндөр, айяман маъдудат дейт Алла Таалам. Рамазан айларын айтканда эсептелүү гана күндөр. Рамазандан кийин сиз умрага келдиңизби? Умра деле эсептелүү күндөр өтүп кетет. 14 күн чыдап коюңуз, сабыр кылып коюңуз. Эч нерсе болбойт. Ибадат кылып калыңыз. Анткени канча деген соодагерлерди көрөбүз. Убактысы башталганда, сезон башталганда эмне кылат? Күнү түнү уктабай соода кылат, Жаңы жыл келатат, 1 сентябрь келатат дейт. А бирок эмне үчүн биз ибадат кылганда ошондой ибадат кыла албайбыз? Жөнөкөй эле Бишкекти алайлы. Бишкекти алганда орустарды караңыздарчы. Эрте менен Багымдатка чыксаңыз мечитке, иттерин ээрчитип жүргөн болот сизден биринчи. Анан көпчүлүк адамдарга айтасың: "Эй адамдар, көрдүңбү?" деп. Орустар, дини жок, капырлар эмне үчүн? Жаратылган нерсе үчүн туруп, итин эшикке чыгарып атат. Сен эмне үчүн, жаратканың үчүн турбайсың? Аллах Таалам сени чакырып атат. Хайя аля сола. Эй, намазга келгениң. Хайя аля фалах дейт. Кутулууга келгениң дегенде, мусулмандардын көпчүлүгү эмне кылып атабыз? Жарым килограмм, 1 килограмм журканыбызды көтөрө албай жатабыз. Журкандын астында уктап жатабыз. Анан биз кантип ийгиликке жетебиз? Мындайча айтканда, ар бир мусулман ойлонуш керек, ойгонуш керек. Катуу уйкудан ойгонуш керек болобуз. Эгер биз Аллахты сүйө турган болсок, пайгамбарды сүйө турган болсок, Аллахтын буйруктарын аткармакпыз. Ошон үчүн бул жака келдик. Алла Таалам ар бирибизди бул жака тандап алып келди. Эй, оңолгуну. Бул жактан өзүбүздү оңоп кетейли. Ар бирибиз кулк мүнөздө оңдойлу, жүргөнүбүздө оңойлу, ибадатыбызды оңойлу. Бул жака келгенден кийин дагы Кыргызстандагыдай эле бат-баттан намаз окуш шарт эмес. Бул жака келгенде сиз ибадаттын рахатын татканды билиңиз. Алла Таалам сизди дүйнөдөн арылтып ушул жака алып келди. Эй, жумушуңду ойлонбогунуң, үй бүлөңдү ойлонбогунуң, байлыгыңды ойлонбогунуң, ибадат гана кылчы. Мен сага тамак аш беремин, жатакана беремин, ибадат кылгының. Менин мечитим бар, ибадат кыл деп атат.
Ошондо дагы биз эмне кылып атабыз? Шашып барабыз, кайра шашып чуркап келип атабыз. Ошон үчүн келиңиздер, ибадатты толук аткарганга аракет кылайлы. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда мындайча айтканда намаз менен рахат алышкан. А кимибиз намаз менен рахат алып атабыз азыр? Айтыңыздарчы, биз мойнубуздагы жүктү түшүрүп коюш үчүн намаз окуп жатабыз азыр. Чуркап барабыз, дарат алабыз, эптеп-септеп 1-2 минутада намазыбызды окуп бүтүш керек болуп атат. Эмне үчүн? Кайра өзүбүздүн дүйнө иштерине кириш үчүн. А бирок сиз жашооңузда карасаңыз, канча убакыт намаз окуйсуз? Bir күндө 1 саат кетет намазыңызга. 24 жылда эсептесеңиз 1 жыл сиз намаз окудуңуз. 72 жыл жашасаңыз 3 жыл намаз окудуңуз. Бирок ошол 3 жыл намазыңыз сиздин 72 жыл жашооңуздун тагдырыңызды чечет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнү эң биринчи сурала турган нерсе бул намаз дейт. Эгер намаз жакшы болсо дейт, калган амалдары жакшы болот. Эгер намаз жакшы болбой калса, калган амалдар кыйындап кете берет дейт. Ошон үчүн келиңиздер, намазды окуйлу. Намазга мындайча айтканда ар бир сөздү түшүнөйлү. Намаз эмне дегенде көпчүлүк намазды арабтарда эмне дейт? Ас-солат, ад-дуа дейт. Намаз бул дуа дейт, тилдик мааниси. Эмне үчүн дуа деп койду? Ойлонуш керек мусулман, ар бир сөзгө ойлонуш керек болот. Сиз намазга кириш башталганда эле эмне окуйсуз? Аллаху акбар дегенде эле сана окуйсуз, Алла Таалага мактоолор айтасыз, дуаны айтасыз. Аллахумма ба'ид байни байни хатаяя кама ба'та байнал машриq вал магриб. И Аллахым, мени катадан алыстата көр. Кандай эле чыгыш менен батышты алыстаткандай деп ошондой дуа менен баштайсыз. Фатиха. Фатиханы кээ бир алымдар айткан, анда дагы дуа камтылган. Бирок көпчүлүк адамдар ага эмне кылбайт? Ой жүгүртпөйбүз. Биз автоматически намаз окуп калганбыз. Фатиханы бүткөндө билебиз, валаддолин деп атканда билебиз. Анан кийин салам берип атканда билебиз, канча рекет окуганыбызды, эмне окуганыбызды дагы унутуп коебуз. Бирок Фатиханын бисмилла деп эле башталганда караңыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бардык мактоолор, хамдтар Алла Тааламга мактоолор болсун дейбиз. Бул дүйнөдөгү мактоонун баары Алла Тааламдын татыктуу мактоого. Ар-Рахманир Рахим. Ал ырайымдуу жана мээримдүү. Мындайча айтканда ырайымдуу, бардык пенделерге, бардык адамдарга мээримдүү Алла Таалам. Бирок ыймандуу мусулмандарга эле Алла Таалам ырайым кылат кыямат күнү. Башка капырларга ырайым кылбайт. Малики яумиддин, кыямат күнүнүн ээси. Мындайча айтканда сиз Алла Тааламды мактап атасыз. Анткени дуанын шарттарынын бири, сиз дуа кылардын астында эң биринчи Алла Тааламга мактап айтыш керек болосуз. Экинчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтыш керек болосуз. Анан кийин өзүңүзгө дуа кыласыз, анан кийин калган жалпы туугандарыңыз болобу, мусулмандар болобу дуаны улантып кете бересиз. Фатихадан Алла Тааламды мактадыкпы? Ияка на'буду ва ияка настаин. Аллахым, сага гана сыйынамын, сенден гана жардам сурайбыз дейбиз. Ошондо анан кийин Алла Таалам айтат, хадисил кудсийде, ушул мен менен пендемдин бөлө турган жери дейт. Ихдина сиротал мустаким. Аллахым, бизди туура жолго жолдой көр. Дуаңыз башталды. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Ал жолду сен бизден мурунку пенделерге бергенсиң. Муса пайгамбардын коомуна, Иса пайгамбардын коомуна, Ибрахим пайгамбардын коомуна бергенсиң. Сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддолин. Сенин карыңа, ачууңа калган жана адашкан адамдардан кыла көрбөйбүз деп дуа кылып атабыз. Адашкан адамдар кимдер? Айтыңыздарчы. Фатиханы барыбыз окуйбуз. Канча жылдан бери окуп келатабыз? 10 жыл болду, астыбыз 20 жыл болду, 30 жыл болду. Эмне үчүн маанисин түшүнбөйбүз? Эмнени окуп атабыз? Биз Алла Тааламга кантип сыйынып атабыз эгер маанисин түшүнбөсөк? Карына калган деген еврейлер бардыгын билет. Акыйкатты билишет, бирок ээрчишпейт. Алар эмне деген? Таврот түшкөндө Муса пайгамбарга эмне деген? Сами'на ва асойна деген. Биз уктук, түшүндүк, бирок ошого каршы иштейбиз деген. Мусулмандар эмне деген? Сами'на ва ато'на. Эй Мухаммад пайгамбар, биз уктук, ээрчийбиз. Бизди кака жетелесең кеттик аркаңан деген. Христиандар алар билишпейт, бирок амал кылышы берет. Ошон үчүн Алла Таалам аларды валаддолин деген, адашкандар деген. Ошон үчүн мусулман адам эмне кылыш керек болот экен? Ошолордой болбош керек болобуз. Окуш керекпиз, илим алыш керек болобуз, үйрөнүш керек болобуз. Эң биринчи Куран түшкөн аят эмне деп түштү эле? Айтыңыздарчы. Анткени адамдын мээси ушундай компьютерден жакшы.
бирок ал жердеги маалыматты сакташтын кереги жок. Ошону ойготуш керек, мээни иштетиш керек. Мээни ойготкондо гана мусулман адам ийгиликтерге жете алат. Эгер биз маалыматты информация катары чогулта берсек, ал бизге пайда бербейт кыямат күнү. Кыямат күнү кайра зыян берет. Сен анткени ушул нерсени уктуңсуң, сен амал кылган жоксуң. Эмне үчүн амал кылган жоксуң деп суралабыз. Ошон үчүн мусулман адам не кылыш керек болот экен? Окуп үйрөнүш керек болот. Иқра бисми роббикаллази халак. Сени жараткан Роббиңдин ысымы менен окугунуңду атат пайгамбарга саллаллаху алейхи. Пайгамбар саллаллаху алейхи окуганды билген эмес, жазганды билген эмес. Бирок ошондо дагы Алла Таала мага айтып атат, окугунуңду атат. А эмне үчүн окубайбыз? Эмне үчүн динибизди үйрөнгүбүз келбейт? Эмне үчүн биз анан кийин айтып коебуз? Мен деген буну билбейм, аны билбейм. Биз ал үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурундай болуп китеп жокпу? Китеп бар. Интернет жокпу? Интернет бар. Алар дагы мүмкүнчүлүк болбогон нерсени бүттү бар. Видео көрөм десеңиз, видео сабактар бар. Аудио сабактар бар. Китептер бар. Бүттү китепти тапсак болот. Араб тилинде тапсаңыз болот. Орус тилинде, кыргыз тилинде. Эмне үчүн аракет кылбайбыз? Эми Имам Бухарини алайлы, өзүбүз жактан чыккан Имам Бухарини эле жашоосунан бир үзүндү алайлы. Ошол жактан канча айлап, жылдап базып келди. Элестетиңиздер, бир хадис алыш үчүн ушу Мекке, Мадина жакта, Египетке келет. 6 ай, 7 ай, канча деген чөлдү басып келет, канча деген ачка калат. Келгенден кийин эмне кылат? Ушундай өзүнүн унаасын, жылкысын, эшегин чакырып аткан адамды көрөт. Хадис ала турган адамдын эшигинин алдына келгенде, короосуна келгенде чакырып аткан болот. Эшегин же болбосо минип жүргөн атын. Ошондо эмне кылат? Имам Бухари ал адамдын колун караганда эмне кылат? Эч нерсе жок болот. Ошондо айтат, сен эгер ошол жаныбарды алдасаң, сен мага пайгамбардын хадисинен алдап коюшуң мүмкүн деп албай кайра кетип калган. А сиз менен биз ошол Имам Бухари 6 ай, 7 ай жылдап короткон убактысын 1 минут эле коротосуз. Базасыз хадисти чыгарып берет. Арабчасын да чыгарып берет, орусчасын, кыргызчасын чыгарып берет. А кимибиз бир күндө бир хадис окуп атабыз? Аллах Тааланын сөзүн кандай окуп атабыз? Кимибиз? Ошон үчүн мусулман адам биз кандай боло турган болсок, балдарыбыз бизден үлгү алат. Ошон үчүн биз кандай боло турган болсок, балдарыбызга да ошол нерсени үйрөтүш керек болобуз. А өзүбүз окубасак, балабыз аны кантип билет? Өзүбүз иш жүзүндө көргөзбөсөк, балабыз кантип намаз окуйт? Ошон үчүн аракет кылайлы, балдарга берейли. Бизден кийинки келечек муун жакшы болсун. Мусулмандардын тарыхы бийик болгон. Мына азыркы күндөгү Испания, Андалус өлүгүп турган мусулмандардын мамлекети болгон. А бирок мусулмандар ушундай динден артта калган себептен эмне кылды? Капырлар алып койду Испанияны. Эң биринчи астрономияны билебиз, астрономия ким ойлоп тапты эле? Медицинаны ким ойлоп тапты эле? Жөнөкөй эле канализацияны ким ойлоп тапты эле? Европейстер айтат, Англия менен Францияда дейт, ар кандай заңдар, заралар көчөдө агып турганда мусулмандар канализацияны ойлоп мусулмандар тапкан. Ошон үчүн биздин тарыхыбыз бийик тарых. Бирок биз ушундай артта калып калдык. Не себептен? Илимден алыстап кеткен себептен мусулмандар. Эми элестетиңиздер, сиздер бул жерде жүрөсүздөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жерине кайра кайта турган болсок, элестетиңиздер. 1400 жыл мурунга келейли, бул жерде пайгамбарлар жүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчүп келди. Эмне себептен көчүп келди? Ал жактан өзү туулуп өстү, өзү өскөн жери, эң жакшы көргөн жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эй Мекке, мен сени жакшы көрөм. Эгер менин коомум бул жерден чыгарбаганда мен сенен чыкмак эмесмин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден кууп чыгышкан капырлар. Ошол үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүп келген, ислам мамлекетин орнотуш үчүн. Эң биринчи келгенде Куба мечитин салат, андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн азыркы күндө биз намаз окуп аткан мечитти курат. Ал убакта бундагыдай кенен болгон эмес мечит, кичинекей болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол мечиттин жанында бөлмөсү болгон. Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуганда дейт. Мындай айтканда, мен бутум сунуп жатканда, сажда келерде мени сайчы эле дейт. Бутум тартам, сажда кылат, кайра турчу эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйү мындай айтканда биздин кухнябыздай эле болгон. 2 метр ашып кетсе 2,5 метр болгон туурасы, узуну. А биз кенен үйдө жашап атабыз го. Шүгүр кылайлы. Мен бунум жок, аным жок дегенде. Сахабаларчылар биз жалбырак жеп калган күн боло элек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жада калса ак нан, буудайдын нанын жеген эмес. Эмне үчүн жеген эмес алар? Сиз менен биз үчүн жеген эмес. Дин жетсин деп жеген эмес. Болгон байлыгын ислам үчүн сарпташкан. Жөнөкөй эле нерсени алайлы. Мусулмандар
капырлар менен согуша турган болуп калат. Согуштун унутуп атам, Муъта согушу болуш керек, жаңы басам. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи курал жарак жетишпеген себепти эмне кылат? Акча чогултат сахабалардан. Садака кылгыла дейт. Ошондо сахабалар колунда болгон нерселердин баардыгын аргым алып келет. Ошондо Умар радиаллаху анху эмне дейт? Мен Абу Бакыр менен жарышып жүргөм дейт жакшылык иште. Биздер эмне болуп калды? Тетир болуп калды бизде. Азыркы күндө биз жакшылык иште жарышпай, бири-бирибиз менен дүйнөдө жарышабыз. Тиги 2 аташ салып койду, мен 3 аташ салыш керек. Тиги мебел алды, мен адан жакшы алыш керек деген нерсе менен жарышып калганбыз. Ким ибадатта жарышып атат бизде азыркы күндө бири-бири менен? Ошондо Умар радиаллаху анху айтат: "Мен бүгүн Абу Бакырдан ашамын" дейт дагы, үйүндөгү байлыкты тең экиге бөлөт дагы жартысын алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи сурайт: "Эй, Умар, үйүңө эмне калтырдың?" деген эмне дейт? "Ушул байлыктын жартысын калтырып келдим" дейт. Анан кийин Абу Бакыр келет. Абу Бакырдан сурайт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Умар радиаллаху анху эмне деп атат? Мен Абу Бакырдан бүгүн ашамын" деген ойдо турат. Ошондо Абу Бакыр келгенде Абу Бакырдан сурайт: "Эй, Абу Бакыр, үйүңө эмнени калтырдың?" дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо эмне деп жооп берет Абу Бакыр? Ойлонуп көрүңүздөрчү, эмне деп айтат? Аллаху ва расул дейт. Аллахты жана элчисин калтырдым дейт. Элестетиңиздер, Абу Бакыр миллионер эмес, миллиардер болгон. Кимибиз бизде азыркы күндө мен Абу Бакырдан жакшымын, биз жакшыбы деген адамдар айтып калачы, кимиңер миллиардты бир күндө садака кыла аласыңар? Миллиард долларды мына мен байлыгымды алып чыгып бердим деп ким садака кыла алабыз? Эч кимибиз садака кыла албайбыз, биздин ыйманыбыз жетпейт ага. Жүрөгүбүз токтоп калышы мүмкүн, ошону садака кылабыз, бирок эртеси күнү өлүп калышыбыз мүмкүн. Бирок Абу Бакыр эмне кылды? Бүттүгүн берип койду. Кайра Алла Таалам Абу Бакырга андан ашырып берип койду. Ошондой жер болгондуктан ансорлор деп аталган. Меккеден көчүп келген адамдарды мухажирлер, ансорлор, мадиналыктар тосуп алат. Анда дагы мусулман тарыхында болбогон окуялар, дүйнө жүзүндө мындай болгон эмес. Саад ибн Робия менен Абдурахман ибн Ауфтун эле окуясын ала турган болсок, келгенде эң биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир тууган кылат. Бир көчүп келген адам менен бир туруктуу жашоочу адам, ансор менен мухажирди бир тууган кылат. Ошондо Саад ибн Робия деген айтат: Абдурахман ибн Ауф деген көчүп келди. Мына менин байлыгым, хурма багым, жартысын сага бөлүп берейин. Үйүм чоң, эң бай адамдардан үйүмдүн жартысын ал. Мына менин 2 аялым. Кайсынысы көргүнүң жакса, ошого талак беремин, ошо иддасы бүткөндө үйлөнүп алгының дейт. Ошондо эми азыркы күндө айтыңыздарчы, сизге бир адам ушундай миллионер адам айтып атат: "Мына менин 2 машинам турат, бирөөсүн ал. 2 аташ үйүм турат, жартысын ал" дей турган болсо, биз эч ойлонбой алмакпыз азыркы күндө. Бирок Абдурахман ибн Ауф не болду? Кедей, муктаж болуп турса дагы эмне деди? Баракаллаху фи малика ва ахлика. Алла Таалам сенин үй бүлөңгө, мал мүлкүңгө, бала чакаңа береке берсин. Мага базарды көргөзүп койчу деди. Базарга барды, сода кылды, берки адамдан дагы байып кетти. Башка адамдарда мындай болгон эмес. Эгер бизде, мисалы үчүн азыркы күндө айта турган болсок, бул жомок катары, бул бирок биздин мусулман тарыхында болгон окуялар. Эми сахабалар баскан жерде басып жүрөбүз. Пайгамбар басып жүргөн жерде басып жүрөбүз. Намаз окуган жерде намаз окуйлу. Бирок ошондо дагы убакытты бул жерде текке кетирбейли. Ыйыктыгында жердин дагы кыямат күнү бул жерге даджал кире албайт. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат. Күндөрдүн бир күнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба кылып атканда, эми мисалы үчүн адамдарга ушундай чогултуп сабак өтүп берет. Ошондо силерге мен бүгүн бейишти сүйүнчүлөтүш үчүн, тозокту коркутуш үчүн силерди чогулткан жокмун дейт. Бирок мен силерге ушундай мен айтып жүргөн нерсеге ылайык келген окуяны айтып беремин дейт. Тамими Дари деген адам болот. Бирок ал исламга келеттен мурун не болгон? Христиан адам болот. Ошол күндөрдүн бир күнүндө кеме менен жолго чыгат, сапар алат өзүнүн жолдоштору менен, канча бир 30-35 адам менен. Анан алар канча бир күн толкунда жүрөт, ошентип жолдон адашып кетишет. Жолдон адашып кеткенде бир аралга түшөт. Аралга түшкөндөн кийин адамдар ар нерсе издеп жөнөйт. Издеп жөнөгөндөн кийин бир нерсе келип сүйлөйт. Ошондо вай элек дейт. Мындай айткан, сага өлүм болсун, куругур, сен кимсиң дейт. Ал нерсени сыпаттаганда Тамими Дари айтат. Ушундай жүндүү болгондуктан дейт, аркасы менен алды билинбейт дейт. Бирок адамдар менен сүйлөшүп атат. Силер кимсиңер? Каяктан келдиңер? Эмнеге келдиңер? Ошентип алардын кабар алгандан кийин жүргүлө дейт. Мен силерге силерди кабарыңарды билгенге муктаж тиякта бирөө бар дейт, ошону көргөзөйүн дейт. Ошого алып баргандан кийин кишенделип турган бир адамды көрдүк дейт. Андай чоң адамды биз өмүрүбүздө көргөн эмеспиз дейт. Тамими Дари айтып атат. Капыр адам айтып атат исламга келгенге чейин. Анан кийин ал адам менен сүйлөшүп баштадык дейт. Анан айтты дейт. Ушундай Нахил дейт.
мындай айтканда курмабак, Нейсан деген жердеги курмабак алып атабы дегенде, ооба дедик дейт. Жакында Кудай буйрса албай калат дейт. Жана байланып турган адам айтып атат. Экинчи, Тобари деген деңиздин суусу барбы дегенде, ооба суусу көп, дагы деле ташкындап агып ашып атат дегенде, жакында анын суусу солуйт дейт. Анан кийин бир булакты сурайт. Ошол булактын суусу чыгып атабы дегенде, ооба, адамдар ал менен эгиндеги сугарып атат дегенде, жакында ал дагы солуйт дейт. Анан кийин ушундай умми дейт, илим албаган, жаза албаган, окуй албаган адам чыктыбы силердин араңардан? Пайгамбармын деп дегенде, ооба дейт. Арабтар, силер ээрчип атасыңарбы же ал менен мындай айтканда согушуп атасыңарбы дегенде, адамдар согушуп атат дегенде, ошол жана байланып турган айтат. Силер аны ээрчисеңер силер үчүн жакшы болмок дейт. Анан ошентип Тамими Дари келип айтып берет. Ошол адам байланып турган адам билесиздерби ким болгон? Даджал болгон. Даджал көрдүңүздөрбү? Айтып берип атат. Уже боло турган нерселерди айтып берип атат. Мен чыгамын дейт анан. Мен дүйнө жүзүндө 40 күн гана өмүр сүрөмүн. 40 күн сүрөт. Бирок биринчи күнү эмне болот? Канчага барабар болот? Даджалдын биринчи күнү канчага барабар болот? 1 жылга барабар болот. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сураган сахабалар, Аллахтын элчиси, эгер ал даджал чыккан биринчи күнү 1 жылга барабар болсо, намазды кантип окуйбуз? Анткени сиз 5 мал менен эле кутулбайсыз ал күндө. Факдиру деген. Намазды убакыт менен окугула деген ал күн уже. Белгилейсиз, күн ал убакта уже кирип чыкпайт уже. Ал убакта уже күн чыкты, бирок кирбейт. Ошол убакта сиз белгилеп окуп кете бересиз. А бирок даджалдан күн батыштан чыккандан кийин уже намаз окубай калабыз. Эмнеге? Уже намаз окуштун кереги жок болуп калат ал убакта. Анткени адамдын бүт ыйман келтирет. Кыямат күн келгенде күн батыштан чыккандан кийин адамдын бүт ыйман келтирет. Капырлар дагы бүттүк мен өзүм атеистмин деп жүргөн адамдар ыйман келтирет. Бирок ла янфау иманухум, ал күнү алардын ыйманы пайда бербейт. Ошон үчүн ошол күнгө чейин мусулман адам даярданып калыш керек. Бул жактагы кылган ибадаттар 1000 эсе болгондон кийин аракет кылыш керекпиз. Анткени кыямат күнү барганда Алла Таала ар бирибизден сурайт, чакырып. Жамаат боло турганда Алла Таала айтат: "Камилабистум фил арди адада сини". Эй адам балдары, бул дүйнөдө канча өмүр сүрдүңөр десе эмне дейбиз? 60 жыл жашайбыз, 70 жыл жашайбыз, 100 жыл жашайбыз ашып кетсе, эч кимибиз айтпайбыз. Аллахым, мен 70 жыл жашадым деп айтпайбыз. Эмне деп айтабыз? Лабисна яуман ау ба'да яум. Аллахым, бир күн же жарым күн, 12 саат гана өмүр сүрдүм бул дүйнөдө дейбиз. Эми 12 саат өмүр сүрсөңүз, эми акыл эйле, акылыбыздан далил алып келейин. Мисалы үчүн, ушул бир күндүк же жарым күнчөлүк өмүр сүрөбүзгө биз азан айтылды, намазга барабыз. Азан менен намаздын ортосундагы аралык канча убакыт? 10 мүнөт, 15 мүнөт, туурабы? Макул, багымдат болсо жарым саат. Сиз төрөлдүңүз, сизге кулаңызга азан айтылды. Сиздин намазыңыз качан окулат? Жаназада окулат. Сизде ошого азан айтылабы жаназада? Жок, сизге азан айтылбайт. Сиз төрөлгөндө атаңыз азан айтып койгон. Ошонун намазы сиз өткөндө сизге жаназа намазы окулат. Көрдүңүзбү? Сиз азан менен намаздын ортосунчалык гана убакыт жашайсыз бул дүйнөдө. Сиз бул дүйнөгө сыноо үчүн келгенсиз. Сиз бул дүйнөдө түбөлүктүү жашаш үчүн келген жоксуз. Сиз бул дүйнөдө бай болуп, миллионер болуш үчүн келген жоксуз. Сиздин бул дүйнөдө максатыңыз эмне? Ошол максатты билиш керек. Көпчүлүк адамдар өзүнүн максатын билбейт. Эмне үчүн жаралдың, эмне үчүн келдиң десе, мен деген балалуу болуш керек, туяк калтырып кетиш керек дейт. Жок, андан дагы сенин чоң максатың болгон. Аллах Таалам сени жараткандан кийин, бул дүйнөгө пенде кылып жараткандан кийин, сен жалгыз Аллахка моюн сунуш үчүн келгенсиң бул дүйнөгө. Ошон үчүн өзүбүздүн жаратуучубузду тааныйлы, Аллах Тааламды тааныйлы. Алла Таалам тандап алып келгенден үйрөнөйлү бул жерге. Атайын келгенден кийин намаздарды окуйлу. Убакытты текке кетирбейли. Убакыт өтүп кетет. Убакыт бизге каршы иштейт. Анткени Хасан эль Басри айтат: "Эй адам баласы, сен 3 күн гана жашайсың" дейт. Кеченки күн, бүгүнкү күн, анан эртең дейт. Кеченки күн эмне болду? Өтүп кетти, кайра келбейт, алып келе албайбыз эч кимибиз. Эртеңки күн, ага чейин жашайбызбы, жашабайбызбы? Бир жалгыз Кудай билет. Мына бүгүнкү күнүңдү туура пайдалан дейт. Умар радиаллаху анху, Абдулла ибн Умар, Умар радиаллаху анхунун баласы айтат: "Фаиза амсайта ла тантазир ас-сабах" дейт. Эгер кеч киргизсең дейт, таң атканды күтпөгүнүң дейт. Мен эртең Кудай буйруса намаз окуймун, мен эртең жолук салынамын, мен эртең таква адамдардан боломун дебеш керек адам. Анткени эртеңге чейин сен жашайсыңбы бир Кудай билет. Ошон үчүн бул жака келгенден кийин оңолойлу.
намаз окугандар намаз үйрөнөйлү, намазга бекем болуп кетейли. Кыргызстанга барганда байлык, дүйнө, бала чака азгыра берет. Ал нерсе өмүр бою азгырып келген шайтан дагы. Ошон үчүн бул жака келгенден ибадатыбызды тургузайлы эң негизгиси. Ошондой эле эжекелерге айтып кете турган нерсе, бул жака Мекке, Мадинага келгенде эле жолу салынбайлы. Биз Аллахтан Мекке менен Мадинадан эле коркпойлу. Биз деген Аллахтан, Кыргызстандан да коркойлу. Жолукту Кыргызстандан да салыңыздар. Чечпеңиздер ал жака баргандан кийин. Анткени арабтарда жакшы сөз бар. Ла такун рамаданиян дейт. Пенде, Рамазандын пендеси болбогун дейт. Кун роббаниян. Жалгыз жаратуучунун пендеси болгун дейт. Сен Меккеден моюн сундуңбу Аллахтанга, намаз окуп, жолук салынып, ибадат кылып, ошондой эле Кыргызстандан эле ошону улантыш керек болобуз. Анан бул жака келип такыба болуп коюп, анан Кыргызстанга барып күнөөнү улантып эле турган нерсе эмес. Ошон үчүн аракет кылайлы, бул жактан убакытты туура пайдаланайлы. Намаз окуйлу. Намаз окуганда кандай гана намаз болбосун, ошого сооп ала беребиз. Биякта 1000 сооп, биякта 100 000 сооп. Парз намаз болобу, нафил намаз болобу, айырмасы жок. Канча көп намаз окусак өзүбүзгө гана жакшы. Кыямат күнү барганда, таразага тартылганда, элестетиңиздер, эң биринчи эле кабырга барганда биздин амалыбыз келет. Кандай абалда келет? Өзүбүзгө окшогон келбетте. Эгер жакшы адам болуп келет, амалыбыз жакшы болсо, анан ошондо адам айтат, өлгөн адамдын руху айтып атат. Мен сени жылуу учуруп атасың, тааныштай көрүнүп атасың, сен кимсиң дегенде эмне дейт? Ана амалука дейт. Мен сенин амалыңмын дейт. Ошол амалыңызды жакшы келбетте көргүңүз келеби? Же жаман келбетте көргүңүз келеби? Ошондой эле кабырда жаман келбетте да келет. Түрү суук, жаман болуп келет. Ошондо айтат, мына мен сенин бузуку жаман иштериңмин дейт. Кимибиз каалайбыз? Кимибиздин амал китебибиз сол жактан берилишти каалайбыз. Ошон үчүн аракет кылайлы. Бардыгыбыздын колубуздан келет. Алхамдулилля, көзүбүз көрөт, бутубуз басат. Ушунча келип аракет кылдыкпы, тахажжудка барайлы. Эч нерсе болбойт. Уйкудан калып калсак, 14 күн чыдап коелу, сабыр кылып коелу. Биз деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кыргызстандан бери бул жака жөө басып келген жокпуз. Самолет менен келдиңиз. Автобус менен алып жүрөт сизди. Чарчаган деле жоксуз. Аллах жолунда чарчай турган эмне кылдык биз сахабалардай. Сахабалар динди тараш үчүн ушул жактан Кыргызстанга чейин жөө басып барып динди таратты. Сиз эмне кылдыңыз? Өзүбүздү өзүбүз алайлычы. Мен дин үчүн эмне кылдым ушул күнгө чейин? Эч кимибиз эч нерсе кыла элекпиз. Ошон үчүн жок дегенде ибадаттарды туура аткарганга аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ушундай адамдар намазга келет дейт. Кээ бир адамдар намаздан 10дон 1-ин гана соогун алат. Кээ бирлер 10дон 2-син гана алат. Кээ бирлер болсо 10дон 3-үн гана алат. Мындай айтканда сиз намазга 100 сооп бериле турган болсо 10 сооп аласыз, 20 сооп, 5 сооп, 50 сооп. Эмне үчүн? Эмне үчүн андай алып атабыз? Анткени кээ бир адамдар рүкүнү аткарбайт. Кээ бирлер сажданы толук аткарбайт. Биз тооктой эле эптеп чокуп кетип калганды үйрөнүп калганбыз. Келиңиздер, намаздан рахат алганды үйрөнөйлү. Ар бир сөзгө көңүл бурайлы намаздагы. Намазды жана дуа дедик го, намаздагы бүттүк нерсе дуа. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан го, пенде эң жакынкы абалы саждада болот дейт, өзүнүн роббисине дейт. Ошон үчүн фааксиру дуа дейт. Ошо саждада көп дуа кылгыла деген. Бул жака келгенде байлык сурабайлы. Алхамдулилля, байлыгыбыз бар. Келиңиздер, бейиш жөнүндө бейиш сурайлы. Аллахтын ыраазылыгын сурайлы. Аллах таалам күнөөбүздүн кечирилишин сурайлы бул жерге келгенде. Эң негизгиси бул жерде ниетибизди оңдойлу. Ошондой эле кылган күнөөлөрүбүз үчүн тооба кылайлы бул жактан. Канча деген күнөөлөрдү кылдык ушул күнгө чейин. Билип кылган, билип кылбаган, жөнөкөй эле соткабыз бизге жетиштүү азыркы күндө. Бир бастыңыз, жаман нерсени көрө аласыз, жаман нерсени уга аласыз, жаман нерсени биле аласыз. Бизде мурункуларда болбогон бузукулуктардын бардыгы ушул соткабызда бар. Биз ошол үчүн тооба кыла турган болсок дагы бизге ошол нерсе эле жетиштүү. Анткени алымдар айтат, өздөрүн кылган күнөөлөрүн колдору менен санап койгон. Өмүрүмдө мен ушунча эле күнөө кылдым деп. Кимибиз азыркы күндө ушундай күнөөлөрүбүздү санай алабыз? Биздин күнөөлөрүбүз азыркы күндө чачыбыздан көп, чынын айтканда. Эртеден баштап кеч киргенге чейин күнөө кылабыз. Тооба кылып атабызбы? Ошондой эле адам эки нерседен турат. Эмнеден турабыз? Биринчиси денебиз, экинчиси рухубуз. Денебиз топурактан жаралган. Денебиз неме менен азыктанат? Топурактагы нерселер менен азыктанат. Картошка болобу, буудай болобу, ошо менен азыктанат. Рухубуз ошол нерсе менен азыктанабы? Эмне менен азыктанат рухубуз? Куран сүннөт менен азыктанат.
Эмне үчүн? Анткени дене жерден жаратылгандан жердеги нерсе менен азыктанат. Рухубуз асмандан Алла Таалам үйлөгөн себептүү Адам алейхисаламга асмандан келген. Биз бирок билбейбиз рух кандай экен. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан еврейлер сурап келет. Ясалунака ани рух деп Алла Таалам айтат Куранда. Алар сенен рух жөнүндө сурашат деген эмне деген Алла Таалам? Кули руху мин амри робби. Бул Аллахтын иши. Силер кийлигишпегиле. Ал кандай өңдө, кандай формада бизге кереги жок. Жаныбыз барбы? Бар. Бирок эч кимибиз билбейбиз кандай экенин. Бул Аллахтын иши. Ошон үчүн рухту азыктандырыш керек болобуз. Рухту эмне менен азыктандырабыз? Куран, сүннөт, ибадат менен, зикр менен азыктандырабыз. Келиңиздер, бул жактан биз денебизди азыктандырбайлы, бул жактан рухубузду азыктандырып кетейли. Эртең менен жумушка чыгарда эмне кылабыз? Ар бирибиз ушундай күзгүдөн карап сулуу болуп кеткенге аракет кылабыз, жакшы көйнөктөрдү кийип, үтүктөнүп. А кимибиз үйдөн чыгып атканда жүрөгүбүз менен сурайбыз жүрөктөн: "Эй, жүрөгүм, сен катуу болуп баратасың. Сен корус болуп баратасың. Сен адамдарды жаман көрүп баратасың. Сенде ач көздүк болуп баратат" деген нерсе менен жүрөк менен кимибиз акылдашабыз? Эч кимибиз акылдашпайбыз. Биздин жүрөгүбүз бар, денебиз бар, бирок жүрөгүбүздөгү нерсе жок. Ошон үчүн кыямат күнү барганда биздин денебиз суралбайт. Биздин денебиз мусорка сыяктуу. Эмнеге кабырга барга сизге белек алып келди бир адам, белектин ичиндеги нерсени алгандан сиз эмне кыласыз? Сырткы коробкасын ыргытып жүрөсүз. Ошондой эле сизге рухуңуз чыккандан кийин денеңиз эмне кылып атат? Жерде чирип жок болуп атат. Ошон үчүн эң негизги көңүл бура турган нерсе биздин рухубуз, биздин денебиз эмес. Ошон үчүн Алла Таалам айтат: "Ла янзуру иля суварикум". Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат хадисте. Алла Таалам силердин келбетиңерге карабайт. Валя иля аджсамикум. Денеңерге карабайт. Мен качокмун, чоңмун дегенге карабайт Алла Таалам кыямат күнү. Янзуру иля кулубикум ва амаликум. Алла Таалам силердин жүрөгүңөргө, кылган амалдарыңарга карайт дейт. Ошон үчүн Аллах Тааламга эң жакын адамдар бул Алла Тааламга таква кылган жана ибадат кылган адамдар. Ошон үчүн келиңиздер, Алла Тааламга жакындайлы, дуа кылайлы, сурайлы. Ар бир убакытты текке кетирбейли. Ушул убакыт үчүн дагы ар бирибиз Аллахтын астында суралабыз. Эй пендем, мен сага убакыт бердим, эмне үчүн туура пайдаланган жоксуң десе эмне кылабыз? Ошон үчүн аракет кылайлы, туура пайдаланайлы убакытты жана Алла Таалам барыбыздын убактыбызга береке берсин, кылган ибадатыбызды кабыл кылсын иншалла. Субханаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Кечирим сурайм, көбүрөөк айтып кое турган болсом.